Жалал Абад шаар мэри Мураталы Тагаев каладагы жүрүп жаткан ири курулуш иштерин жеринен текшерүүгө алды. Анда тийиштүү тармактардын жетекчилерине түзүлгөн комиссиялык курам Борбордук Ленин көчөсүндөгү курулуп жаткан экинчи жер асты өтмөгүндө болушту. Аталган жайда жумуш иштери дээрлик аягына чыгуу алдында. Азыркы учурда жолго асфальт төшөлүүдө. Мында кала башчысы аткаруучу тараптарга жоопкерчилик менен сапатка көңүл буруу керек экенин белгиледи. Ага улай шаардагы кеңейтилип жаткан Байзаков жана Пушкин көчөлөрүнө барды. Буга чейин кеңейтилип жаткан жолдорду 1-октябрда пайдаланууга берүү пландалган болсо, жаралган коммуникациялык маселелерден улам 10-октябрга бүткөрүү аракеттери көрүлүүдө. Кыдыруунун жүрүшү каланын инфраструктуралык абалын жакшыртуу, тургундарга ыңгайлуу шарттарды түзүү жана бул жаатта жаралган маселелерди жерден таанышуу менен уланды. Шаарда болуп аткан курулуштар боюнча баягы убагында убадаларды бергенбиз, сапаттуу мөөнөтүндө бүтүрүү боюнча. Ошонун негизинде мына бүтүп аткан жумуштарды текшерип, өз мөөнөтүндө сапаттуу тапшыруу боюнча бүгүн ушул жалпы комиссия чыгып, жеринде териштирип караштырып жүрөбүз. Шаардык кеңештин депутаттары дагы чыккан. Алар дагы өздөрүнүн баягы ой пикирлерин, сын пикирлерин дегендей сунуштарын айтышкан. Ошонун негизинде жалпылап мына комиссия чыгып, жеринде текшерүү иштери жүрүп атат. Бул бүгүнкү күн менен гана чектелбейт. Бул иш ушул курулуш иштеринин бардыгы, ушул болуп аткан объектилердин бардыгы толук кандуу шаарга тапшырылганга чейин ушундай тынымсыз комиссия чыгып, текшерүү иштери мындан ары дагы улана берет.